Assalamu алейкум көрөрмәним. Алдыда дүйнөлүк жаңылыктар менен бөлүшүп алып барган мен Орозбек Иманалиев. Коргоочу маскалар жөнүндө уламыш жокко эсе. АКШда нааразычылык акциялары уланууда. Черногориядагы башламандыктар 3 полиция кызматкери жабыркады. Суу ташкынынан улам Кытайдын түштүгүндө 50 миңден ашык адам эвакуацияланган. Дональд Трамп гиперсониялык курал жасоого шашат. Сауд Аравиясы Кыргызстанга 25 жылга $35 миллион насыя берүүгө даяр. Америкалык илимпоздор АКШнын саламаттыкты сактоо департаментинин адистерине шилтеме жасап, коргоочу беткаптардын зыяндуулугу жөнүндөгү мифти жокко чыгарышты деп билдирет. Дарыгерлердин айтымында, коргоочу беткап кийүүнүн зыяндуулугу жөнүндө ойлор адамдарда пайда болот, бирок алардын тынчсыздануулары негизсиз. Бул коргоочу каражаттардын артыкчылыктарын көптөргө түшүнүү кыйын. Адамдар беткап кийбөөнүн себептерин табууга аракет кылып, медициналык изилдөөлөрдү жүргүзүп жатышат, деди Американын жугуштуу оорулар коомунун өкүлү Равина Куллар. Дагы бир туура эмес түшүнүк, коргоочу кийимдерди кийип ооруп калуу коркунучуна байланыштуу Вандербилт университетинин медициналык борборунун жугуштуу оорулар боюнча адиси Уильям Шифнердин айтымында дарыгерлерге маска зыян алып келиши мүмкүн деген далилдер жок. АКШда нааразычылык акциялары уланууда. Нью-Йорктогу расизмге каршы демонстранттар жол белгилерин өрттөп, полиция кызматкерлерине тил тийгизген, ураандарды чакырышты. Жакынкы күндөрү шаар бийлиги бюджетти бекитет. Нааразычылык акциясынын катышуучулары полицияны каржылоодон таптакыр ажыратууну талап кылышууда. Ал арада массалык нааразычылык акциялары эч кандай зыяны жок өтпөйт. Жана бул кыйратуу жана талаптануу жөнүндө эмес, негизги маселе демонстранттардын өзүлөрүнүн ден соолугу жөнүндө болуп жатат. Аралык чаралары өтө сейрек кездешүүчү демонстрациянын фонунда Калифорния күнүнө катталган учурлардын санын эсепке алат. Инфекциянын саны 7000 кишиден ашты. Булак Твербай. Черногориянын Никсич шаарында полиция менен айыгышкан кагылышуу болду. Полиция көздөн жаш агызуучу газ жана желим ок колдонууга аргасыз болду. Парламенттин 2 мүчөсү кармалып, кийинчерээк бошотулган, жана дагы 16 адам. 3 полиция жаракат алганы кабарланууда. Жаңжал Будва шаарынын муниципалдык башкаруу органдарын түзүү боюнча башкаруучу жана оппозициялык партиялардын ортосундагы талаштардан улам келип чыккан. Черногориянын башка бир нече калктуу конуштарында нааразычылык акциялары уланууда. Булак Твербай. Суу ташкынынан улам Кытайдын түштүгүндө 50 миңден ашык адам эвакуацияланган. 2 күндүк нөшөрлөп жааган жамгырдан кийин жолдор менен үйлөрдү суу каптады. Күндүз гана 180 мм жамгыр жаады. Гүйжоудагы 3 тургун кырсыктын курмандыгы болушту. Индиянын батышындагы айылдардын тургундарын куткаруу керек болчу. 14 айылда жолдор жууп, үйлөр бузулган. Батон-Руч бороон чапкындын кесепетин жоюуда. 3000ге жакын шаардын тургундары жарыксыз калышты. Япониянын Нагасаки шаарында жаан чачындуу мезгил башталды. Бийлик өкүлдөрү жер көчкүдө калгандарды жана элди эң кооптуу жерлерге эвакуациялоого даярданып жатышат. Булак iz.ru сайты. Дональд Трамп гиперсониялык куралды жаратууга шашып жатат. Өнүгүүнү тездетүү жана тез арада ишке ашыруу үчүн АКШ президенти коргонуу өндүрүшү жөнүндө мыйзамды киргизди. Ал 1950-жылы Корей жаңжалы тутанган соң кабыл алынган. Трамптын айтымында ал эң экономикалык жактан натыйжалуу. Пентагон гиперсониялык куралды иштеп чыгууда Россия менен Кытайдан артта калгандыгын бир нече жолу мойнуна алган. Булак iz.ru. Бүгүн парламент мүчөлөрү Кыргызстан менен Сауд өнүктүрүү фондунун ортосундагы насыя келишимин ратификациялоону каралаштырууда. Документте Ысык көл айланма жолун реконструкциялоо жана калыбына келтирүү каралган.
Транспорт жана жолдор министринин орун басары Бакыт Бердалиевдин айтымында $35 миллион насыя 25 жылга берилет.